Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык жаңы чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо 2020-жылдын 4-октябрына жекшембиге дайындалат. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы шайлоону өткөрүүнү өлкөнүн мыйзамдарына ылайык уюштурат. Ал эми өкмөт шайлоону өткөрүү үчүн зарыл болгон каражаттарды Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен чыгымдардын сметасына ылайык бөлүп берет жана шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандардын ден соолугун, укук тартибин жана коомдук коопсуздукту сактоо, анын ичинде шайлоо комиссияларынын жайларын жана добуш берүү үчүн жайларды кайтарууну, алардын өрт коопсуздугун, шайлоо документтерин ташыган транспорт каражаттарын коштоону жана кайтарууну камсыз кылуу боюнча зарыл чараларды көрөт. Шайлоо процессинде колдонулуучу маалыматтык электрондук системалардын кибер коопсуздугун, мекемелер аралык электрондук өз ара аракеттенүүнүн системасы аркылуу маалыматтарды алмашууну камсыз кылууда, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген маалыматтарды берүү жолдорун жүргүзүү үчүн байланыштын үзгүлтүксүз жана коопсуз каналдары менен камсыз кылууда, шайлоочулардын тизмесин түзүүдө жана аны калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринин негизинде актуалдаштырууда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына көмөк көрсөтөт. Башкы прокуратура шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө Конституциянын жана мыйзамдардын сакталышын камсыз кылышы керек. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, жергиликтүү өз алынча башкаруунун аткаруучу органдардын жетекчилери шайлоого даярдык көрүүдө жана өткөрүүдө шайлоочулардын тизмелерин түзүү, тактоо, уюштуруучулук, техникалык маселелерди чечүү боюнча тиешелүү органдардын жана шайлоо комиссияларынын ишине көмөк көрсөтөт. Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.